Bizim peygamberimizden ümmeti jönünde Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytadi: "Kuntum hayra ummetin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna 'anil munkar." Bizge Allah Teala kayırlı otadi. Sizler deydi, ümmetlerden en jakşısı boldunlar deydi. Biroq jakşı ümmet bolunun negizgi sebebini biljet aytıp жатат. Ta'muruna bil ma'ruf. Sizler eldi jakşılıkka çakırıp jamanlıktan kaytarasыңар deydi. Demek, eğer oşonday bolsak, biz en jakşı ümmet bolat ekenmiz da. Demek, jakşı ümmet bolunun şartı ne eken? Jakşılıkka çakırıp jamanlıktan kaytarışыбыз керек eken. Demek, biz davat kılışыбыз керек eken tuğanlar. Oşonda biz en jakşı ümmet bolat ekenmiz. Demek ne? Birincisi oşol ümmetin jakşılığı eken bu hayattan, ikincisi ne? Biz oşol jamanlıktan kaytarışыбыз керек eken. Oşonda gana biz jakşı ümmet bola alat ekenmiz. Biroq bizde oşol jamanlıkты körsek аны tıyıp ayla koşup ketip atpayбыз biz. Bayaq jerde. Ha? Misal har kanday saltlar çıkıp atat, oşon аксакалдар жактында айтып койсо болот, ошол туура эмес, ата бабабыздын салтына деле туура келбейт ошону. Токтот, ошол жок нерсени деп койсо болот да. Коштоп кетип атат да бүйтүклерчи баягы жерде. Эми жана күнү мен көрүп калдым. Жанакы эмне түштөндүрүү деген өзү туура эмес. Ha? Ошого o joktonu 1000 so'mdan ақша таратып атат да баягы жерде келгендергечи. Эми бул жок эле нерсе да. Эми ошончо ал тойго келгендерге антпай эле ошол акчаны бир байкуш жесирге берип койсок эмне болот дейм да, туурабы? Ошол жерде бир 30 адамга 1000 сомдон таркатты да. 30 адамга мисалы ошол бала чакасына кийим алып берип койсок болот да. Бир жесирде мисалы 6 бала, 7 балалуу жесирлер бар да. Ошолордун балдарына баарына кийим келсе керек дейм ошол 30 миңгечи. Жок дегенде баягы арзаныраак кийимден алсак ошолорго кийим кылсак болот. О жоктон бир ысырапкерчилик да. Ошондой туура эмес иштерди көргөндө дагы биз кайтарып коюшубуз керек. Ошондо биз жакшы үммөт болобуз. А биз кайра эмне коштоп кетип атабыз да баягыларды. Ошонун артынан ээрчип алып атабыз же өзүбүзгө ээрчитип алып атабыз да ошондой туура эмес иштерди.